Birinciden бұл үй бүлө өтө коомчулукта зор мааниге ээ. Эгерде ата менен эне кандайдыр бир Кудайдын тагдыры менен кырсыкка учурап, бул ааламдан каза таап, көз жумуп кетсе, андан калган 3 баланы мээрим жетимдер дейт. Аны элдин бардыгы колдойт, башын келип сылайт. Чачында канча түк болсо ошончо сооп жазылат экен. Аларга кийим-кечек каралашат. Тайкелер тартып алып кетет, байкелер алып кетет. Эми бул экөө тойгондон, кутургандан, бири-бири менен урушуп, чокулашып, ажырашып кете турган болсо, ортодогу балдар тикенек жетим болот экен. Тайкелерге барса, атаң жаман, биздин карындашты таштап кетти деп алар саят экен. Байкелерине барса, апаң жаман, биздин байкебизди таштап кетти, булар саят экен. Кыскасы, дамыла айткандай, тагдыры талкаланган тикенек жетимдер өсөт да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө абдан көбөйүп кетти. Биздин мына жашоодо 30 жылдык ушул молдо болуп, элдин кубаныч, кайгы, той топосуна шерик болуп жүргөн тажрыйбабызда ушулар келсе айтабыз, көптөгөн мисалдарды келтирип, ушундай бир жакшы мисалдардан айтып, үй бүлөнү бириктире турган икаялар менен тарыхтарды айтып берсек, бири-биринин колун кармап, ошо ажырашкан жардын кырына барып калган жаштар эми болду молдоке түшүндүк. Биз көрсө, бизге бир акыл насаат айткан, бир аксакалдар жок болгондуктан, же өкүл ата, же өкүл эненин жок болгондугунан биз ушуга барып калдык эле. Биз кайрадан чогуу жашайбыз деп, 3 баласын жетелеп кеткен үй бүлөлөр курулуп калгандар болуп атат да. Ошонун үчүн мен айтайын дегеним, бул атам раматылык айтчу эле, кайсы жерге барсаңар жубайыңарды чогуу алып жүргүлө деп. Таштап кетпегиле дейт. Бирөө бар экен, бир аз алыстап турайын, бир аз убакыттан кийин сагыныч пайда болот деп, аялын унуттуруп жүгөргөн экен да. Мээрим көздө болот, 4 айдан кийин унута баштайт. Ошон үчүн Умар разияллаху анху айтат, сапардагылар 4 айга кеч калбастан аялына кайтып келсин деген да. 4 жыл ме бар Россияда, бияга келип анан өкүнүп, бүт баягында иштер болуп кеткенин кеч болуп калат, жашоо бузулуп кетет. Тирүү жан, ысык жан, напсы ала жипти аттап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, көп алыстатпай аялыңарга кайтып келгиле, үй бүлөнү бекемдигин, жылуулугун кургула деп айтат элем.